Кудайдын чакырыгы 8-июнь. Жакында бир жыйын жетекчи адамдарды жаман сөз сүйлөгөнү үчүн катуу айыптап жатканын уктум. Бул тууралуу талаш ачкым келбейт, бирок өзүмдү ыңгайсыз сездим. Менин жаман болбой коюуга күчүм жетпегенине Кудай абдан капа болуп жаткандай туюлду. Ал эми мен үчүн жаман болбой калуу бул жакшы кабар эмес. Түшүнүксүз ойдой сезилип жатабы? Азыр түшүнөсүз. Галатиялыктарга жазылган каттын 2-бөлүмүндө Павыл жакшы кабардагы чындык силерде сакталыш үчүн биз бир азга да макул болгон жокпуз, көнгөн жокпуз дейт. Эмнеге макул болгон жок? Жакшы кабардан тышкары жалган нерсе алып келген бир туугандарга макул болгон жок. Ошондуктан силер жаман иш кылбай калышыңар керек, туп-туура адам болуп калышыңар керек деген чакырык мен үчүн жакшы кабарга кирбейт. Элчи так айтат. Мыйзамдын иштеринен эч бир адам Кудай алдында акталбайт. Анда биз Кудай алдында кантип адил болобуз? Павыл так жооп берет. Ыйса Машиякка болгон ишеним аркылуу гана. Өз сөзүбүздү иргеп, талдап, тыйып жатып эмес, дагы башка жакшы иштер аркылуу эмес, ишеним аркылуу гана. Мага ишенимди маринадка салыштыруу жагат. Даамдуу, ширелүү тоок бышырыш үчүн мен тоокто атайын маринадта бир нече саат кармайм. Эт акырындап өзгөрүп, жумшарып, жаңы даамга ээ болот. Бирок тоок өзү эч нерсе кылбайт. Жөн гана маринадта жатат. Ошол сыяктуу эле биз да жөн гана жаман иштерди токтотууга аракет кылбастан жакшы кабардын рухуна сиңишибиз керек. Ыйсанын сүйүүсүнө толуп, ошого маринадталуу зарыл. Убакыт өткөн сайын мен силерге кепилдик берем. Силер өзүңөр токтото албай, жеңе албай жүргөн нерселер өзүнөн өзү токтоп калат. Маанилүүсү жаман сөздү тыюу эмес. Кудай силерди элестете алгандан да көбүрөөк сүйөрүн билдирген жакшы кабардын ичинде жашоо.